мен ошол менин үйүм. Ошол балам экөөбүз жашайбыз. Сулайманова Ырыскан Насирдиновна 49 жашта. Эки кыз, бир уулдун энеси. Биринчи топтогу майып. Бишкектеги Калыс Ордо конунушунун 1-көчөсүнүн номер 1-үйүндө жашайт. Батир акысы бир айга 2500 сом. Мамлекет тарабынан ай сайын 2000 сом өлчөмүндө жөлөк боло алат. Колунда 16 жаштагы жалгыз уулу бар. Ал дагы жамбаш сөөгүнөн жабыркап келет. Балам артриттен лечение эме кылган, диагноз коюшкан. Тизеден башталган, азыр жамбашка чыкты. Азыр жамбаш сөөгү ооруп атат азыр. Кече жата албай, эл айтпай кушум. Кетанал менен, обезбешли менен ана өсүнө келет балам. Тогуз жыл болду. Уже 9 жылдан мен коляскага отуруп калдым мен. Азыр мен кыйналып атам. Алган пособиям 2000. Ошо пособиямды пенсия которуп берсе жакшы болот эле. Же дарым акча жетпейт, эртели кеч дары ичем мен. Дарыларым дагы уже түгөнүп атат. Өкмөттүн бекер дарылары келет, тегин төлөйм, тегин алып ичем. Айда жок болуп атпайбы, айда жок анан эшикке тешикке дагы жүгүрүп жүрөм да ошо 2012 жыгылгам, ошондон бери жүгүрүп жүрөм. Мен баккан эч ким жок. Мен бир туугандарым дагы, эркек бир туугандарым 2 агам бар, оорулуу. Бирөө аял менен оорулуу, экинчи группада инвалидтер. Алар мага жардам бере алар, өз жашоолору менен алар. Алар кантип мага жардам берет? Ырыскан Сулайманова 2012 жылы Россияда инсульт алып, 41 жашында эки буту тең баспай коляскага байланган. Буга чейин барбаган жерим, какпаган эшигим калбады деп көзүнө жаш алган эне кайрымдуу мекендештерине, бийликтегилерге, президентке, мэрияга жана депутаттарга жер маселеси боюнча кайрылат. Эки этажда могу асты полный могу жаашты могу каптал баары. Өкмөткө карайт. Мэрия карайт. 2017 Иса Өмүркул бар кезде ушул жерди муниципальный эмеге уже алып, мэрияга алып койгон экен. Ошол жердин башын ачып берсем, ошол жерде бир үй салдырып алат элем. Бул мэрияга кара жер жок дейт, мына ушу көрсөтүп аткан жеримде деле мага башын ачып берип койсунчу. Мэрия ошол эле мага ушул жерге үй салдырып алайын бир. Алла ыраазы болсун. Ошо үй жагынан жардам берип койсо, азыр мен сизден суранам. Ошо могу көрсөтүп аткан жеримди эле чечип берсе ошо жерде эле, ошол жерге бир үй салдырып атат элем. Ырыскан Сулаймановага жардам берүүнү каалагандар төмөнкү номурга кайрылсаңыздар болот.